Асель Кадырбекова менен Нурлан Насипке пиар керек болдубу? Асель Кадырбекова менен Нурлан Насиптин ар бир кадамын көрөрмандары баамдап жатышат. Эскерте кетсек, Нурлан Насип жубайы менен жакында эле ажырашканы ушак болуп чыкты. Анын эстрада артисти Нурлан Насип НТС каналына берген маегинде биз ажырашкан эмеспиз, бул жөн гана ушак деп билдирди. Анда бул ушакты пиар үчүн кылганбы деген пикир элдин арасында пайда болду. Аселдин Instagram баракчасында пиар боюнча каттоочулары көптөгөн комментарийлерди калтырышкан. Көп өзүңөрдү реклама кылбагылачы, бул баары пиар үчүн эле жасалган иш деген комментарийлерди калтырышкан. Бул чынбы же калппы дагы эле белгисиз. Мыйзамдагы оору Азиз Батукаевди мөөнөтүнөн мурда бошотуп жиберген мурдагы президент Алмазбек Атамбаев учурда камакта жатат. Ага Батукаевдин ишинен башка дагы 13 кылмыш иши козголгон. Учурда Ашанын айласы кетип сөздөн калып тергөөчүлөргө эмне деп жооп берүүгө да чамасы жетпей жатыптыр. Ишенимдүү булактар кабарлагандай жакында эле Аша менен мурдагы баш прокурор Аида Салянова беттештирилген. Дал ушул беттешүүдө Салянова Батукаевди бошотуу тапшырмасын сен бергенсиң деп Ашанын бетине коюп берген дейт. Мындайды күтпөй ызаланган Аша Салянова опурулганда Аида айын бетине түкүрүп эшикти тарс жаап чыгып кеткени жалганбы? Буга чейин ошол мекездеги вице-премьер-министр Шамиль Атаханов да Батукаевди чыгарууда Атамбаев көрсөтмө бергендиги айтканы маалымдалган. Укук коргоо органдары болсо аталган иш боюнча тергөө аяктаганын билдирди. Демек жакынкы күндөрдө сот башталат. Үстүнө 14 кылмыш иши козголгон Атамбаев Батукаевдин пара алып качырганы үчүн өкүнүп жатат болду экен, же дагы деле Батукаевдин чыгып кеткенинен эмес, андан алган акчанын тең жарымы жасалма болуп чыкканына өкүнүп жатабы? Спортко коюлган акчалар! Чоң утуштар! Тез арада төлөмдөр! Ишенимдүү букмекер!